Нарын телекөрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өз ичинде жергебиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган Өлкө Деме маалымат программасы улантат. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана студияда мен Жазгул Зубалиева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздан кыскача. Жазга камылга кабелтеңби? Жаздын эрте келиши Нарын районунун дыйкандарын алдыдагы өнөктүк жумуштарына шаштырууда. Буга чейин айылдан эле алып айдай өрчүбүз. Базар баасы барына баппы. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү облус борборундагы базарлардагы соода жүрүшүнөн кабар алды. Мына Нарын областына азыр 80 тонна кум шекерди бөлдүк дейт, 65 тоннадан баасы. Даярдыктар шаймашай. Өрүк зарлуу Баккенде Нооруз майрамына даярдыктар кызуу жүрүүдө. Буюрса үлгүрөбүз. Ушун артында иштеп атабыз. Айыл чарба адистеринин айтымында быйыл Теңир Тоо жергесинде жазгы тала жумуштары жылдагыдан 10-15 күн эрте башталары күтүлүүдө. Андыктан азыртадан эле ага даярдыктар өз нугунда. Алсак быйыл облуста 26 000 гектар жер айдалат. Анын басымдуусундан эгиндер түзөт, ошондой эле мурдагы жылдардан айырмаланып, бош жаткан жерлерге сафлор, чычырканак, карагат көчөттөрү да олтургузулмакчы. Жазгы тала жумуштарына даярдыктарды кабарчыбыз Гүлзат Мокенова көрүп келди. Биринчи сорт арпаламагыла мен. Биринчи репродукция 225 кг. Кубанычбек Аркарчиев быйыл карамагындагы 1 гектар аянтка жогорку сорттогу арпа буудай үрөөнүн эгүүнү максат кылган. Дыйкан түшүм мол болуш үчүн анын үрөөнү да мыкты болушу керек дейт. Андыктан бүгүн мамлекеттик материалдык резервдин кампасынан келген мамлюк сортундагы арпанын үрөөнүн сатып алды. Дыйкан аны 4,5% үстөк менен 2 жылда Айыл банк аркылуу төлөп берет. Буга чейин айылдан эле алып айдай өрчүбүз үрөөн болгондо эле. Анан эми жакшы деп атат, эми айдап көрөбүз да. Эгин келди дегенден келип жыйышып антип анан ушу алайын деп келдим. Быйыл айдап көрөлү деп ушу. Быйыл мамлекет тарабынан Айыл банк аркылуу 4,5% менен 2 жылдык мөөнөткө насыя түрүндө чарбаларга жана дыйкандарга үрөөн берилүүдө. Нарын облусунда 700 тонна арпа жана 500 тонна буудайга өтүнмөлөр жиберилген. Алардын алгачкылары Нарын районунун Эмгек Тала, Эмгекчил, Жамбулак жана Ак Кудук айыл аймагына жеткирилди. Жеңилдетилген насыя аркылуу үрөөн алуунун шарттары да жөнөкөй. Бул эми 4,5% менен жеңилдик менен Айыл банк аркылуу кредит менен эл алат. 50%-ын быйыл 2022 жылы сеп төгүп, калган 50%-ын 2023 жылы кутулушат төгүп. Ошентип жазгы талаачылыкка камылгалар кабылтең. Бирок дыйкандарды чочулаткан маселе күйүүчү майлоочу майлардын баасынын күн санап көтөрүлүп жаткандыгы. Бул жааттан алганда Нарын району жалпы 453 тонна керектесе, учурда дыйкандардын 25% күйүүчү май менен камсыз болушкан. Дыйкандар КСМден кичине кыйналып атышат. КСМ жалпы керектелүүчү 453 тонна керектелсе, район боюнча колдо бары ушул 112 тонна гана болуп атат, калганда жетпей атат бүгүнкү күндө. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусунда жалпы 110 000 гектар жер айдоо иштерине пайдаланылып келсе, анын 76 000-ине тоют өсүмдүктөр өстүрүлөт. Жылдагыдан айырмаланып, быйыл климаттык шартка ылайыктуу чычырканак, карагат жана сафлор сыяктуу маданий өсүмдүктөрүн кластердик ыкма менен өстүрүү колго алынууда. Бул үчүн иштетилбей жаткан 10 000 гектар аянт сыноо иретинде пайдаланылат. Көбүнчө биз эми бул тажрыйбаны көлдөн алганга аракет кылдык. Анткени алар бир жанагы огороддорун жөн эле чөп айдап коюп жаткырбай, алар ошо алмасын, абрикосын, башкаларын, карагаттарын тигиптир. Анан өзгөчө чычырканакты дагы кийинки учурда өздөштүрүп атыр да. Бул текенеги жок, атайын маданиятташтырылган деп коет. Быйыл мамлекет дыйкан фермерлерди даректүү колдоого алды. Алсак 6% менен жеңилдетилген насыялар берилип баштады. Ал эми иштен чыккан ирригация системасын калыбына келтирүү үчүн өлкө казынасынан 1 миллиард сом бөлүнсө, анын 106 миллион сому Нарын облусуна тийди. Бул каражатка бардык райондордогу айыл аймактардагы каналдар тазаланып, насостук станциялар оңдолууда. Гүлзат Мокенова, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деме.
Быйыл Теңиртоо жергесине жаз эрте келчүдөн. Демек ага камылгалардын кабелтең болуп, багуудагы 4 түлүктү эртерээк жайлоолорго чыгарып кетүү зарылдыгы курч турчууда. Ошондой быйылкы кургакчылыктын шарттарында сугат сууларын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдаланууда күн тартибиндеги маанилүү маселелерден. Андыктан бүгүн Нарын районунда Айыл чарба министрлигине караштуу жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматынын Нарын аймактар аралык башкармалыгы тарабынан уюштурулган жыйында дал ушул жагдайлар ортого салынды. Айыл өкмөт башчылары жана тиешелүү адистер бул иш-чарада билдирилгендерге караганда элетте жер жана суу ресурстарын пайдалануу боюнча 15 мыйзам жана 2 кодекс кабыл алынган. Алардын дээрлик баарысында өз карамактарындагыларды пайдаланууга жана кошумча киреше табууга жергиликтүү бийликтегилерге олуттуу укуктар берилген. Мисалы, ушул документтерге ылайык ар бир айыл өкмөт өз территорияларындагы жерлерди толук кандуу иштете алат жана аларды колдонуучулардан акы төлөтүшсө болот. Тилекке каршы аталган өрөөндө мындай артыкчылыктарды пайдаланышкандар бирин эки гана. Чынында эле бүгүнкү күндө район аймагында инерттик материалдарды ташыгандар жана кээ бир участкаларында өз алдынча иш жүргүзүшкөн субъектлер бар экендиктерин көңүлгө түйсөк, айыл бюджетин толтуруучу азбы көппү каражаттар талаага чачылып жаткандай. Негизги максатына жаз келип атат, айдап сөйө башталды. Мына жерлерди туура эмес пайдалануучулар болот, жайыт жерди айдап алган жылуучулар болот, өсүп турган эгинге мал кирип кеткен учурлар болот. Ошон үчүн жайыт комитетиде көчүү, жайыт планы деген бар, ошо пландын аткарылышы, ошо план менен иш алып баруу боюнча элге түшүндүрүштөрдүн боюнча түшүндүргүлө деп буларга сунуштарды берип атабыз. Себеби дегенде убагында көчүп келиш керек, убагында көчүп кетип, көчүп келүү процесстерин туура жүргүзүп, ушу жайыт комитеттер, айыл өкмөттөр менен мына канчалаган ушул эгерде кетпей койсо канчалаган жаза чаралар колдонулат, ошонун баардыгы менен иш алып баруу боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Өлкө жетекчиси Садыр Жапаровдун Жашыл Мурас демилгесин жапырт колдошкон Талас облусунун тургундары жашылдандыруу иштерин жандандырышууда. Экологияны өз калыбынан бозбай сактоо жаатындагы мындай жумуштар буга чейин эле жасалып жүрсө да, бул жолу ага улуу кичүү дешпей баарысы катышууда. Теманын уланысы кийинки материалда. Байыш Бекназаров 67 жашта. Өз ишин мыкты билген токойчу 19 жылдан бери Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында иштеп келет. Мындагы карагай жана ийне жалбырактуу дарактын көчөттөрүн өстүрүү токойчунун милдетине кирет. Бүгүн парктын кызматкерлери ишембиликке чыгып, карагайдын гибрид түрүндөгү көчөттөрүн олтургузуп баштады. Булар жанагы жашыл карагай менен көк карагайдын ортосундагы чаңдашуудан пайда болуп келип чыккан эмелер да, көчөттөр. Ошондой кылып өстүрүп келатабыз. Бою кадимки эле карагайларда эле кетет. Азыркы жашы мунун 13-14 жыл болуп калды го. Жылдан мынулар өскөн бойлор мынул. Мына жерге чейин 1 жылдык ушулар. Анан булар өзүнчө бирок талдай болуп бат кетпейт, жай кетет да, адан жай өсөт. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы аянты 13.731 гектарды камтыйт. Өлкө президентинин жарлыгына ылайык быйыл парктын аймагына 2,5 миңден ашык көчөттүн түрү олтургузулат. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылында ушу тоолорго быйыл биз ушу көчөт тигүү жагын 2 гектар пландаганбыз, бирок мамлекеттик токой фондусунда 2 гектар бизге жылда план келет, бирок биз быйыл кичине ашырып тигели деп атабыз, 2,5 гектарга тигебиз буюрса. Парктын аймагындагы жалпы ишембиликке облус башчысы менен катар администрациянын кызматкерлери жана мекеме уюмдардын жетекчилери дагы катышты. Адистер жашылдандыруу иштерине ишембиликтердин пайдасы канчалык маанилүү экендигине токтолушту. Ишембиликтин пайдасы тийип атат. Былтыры эгилген көчөттөрүбүз, мурдагы жылдагы көчөттөрүбүз натыйжасы жакшы, аябай жакшы сүйүндүрөт. Бул биздин атмосфераны дагы жашыл буфердик зонаны дагы көбөйтүү жана тазалоо боюнча болуп саналат. Ошого канчалык көчөт көбөйгөнбүз, ошончалык жакшы. Белгилей кетсек, бүгүн ишембилик эрте мененки жаанга карабай башталып, түш ооп аяктады. Жалпы жолунан бүгүн Талас облусунда 7 миңден ашык ар кандай дарактардын көчөттөрү олтургузулду. Күн сайын өсүп жаткан базар бааларын көзөмөлдөөгө жалпы журт жардам берүүсү зарыл. Кум шекер менен майды керектөөдөн ашыкча топтоп ала берүү баалардын жасалма көтөрүлүүсүнө алып келүүдө. Мындай билдирүүсүн Дубан башчысы Сабыркулы Ашымбаев бүгүн Нарын шаарындагы Борбордук базарын кыдыруу учурунда айтты. Нарында азык-түлүк бааларын көзөмөлдөө багытында кандай аракеттер көрүлөт, алдыда кененирээк.
Азыр балалар кандай? Баштагыдан көтөрүлбөдү же көтөрүлдү? Балар аябай эле кымбат болот. Аябай эле кымбат болот. Биз Күнүгө керектелүүчү азык-түлүктөрдүн баасынын өсүп жаткандыгы көпчүлүктү тынчсыздандырууда. Бүгүнкү күнгө Нарын шаарындагы Борбордук базарда кумшекердин 1 килограммынын баасы 90 сом болсо, өсүмдүк майынын 5 литри 930 сомдон сатылууда. Соодагерлер бул көрүнүшкө Борбордогу дүң баалардын көтөрүңкү болуп жаткандыгын жана ташып келүүдөгү чыгымдардын кымбаттыгын жүйө келтиришет. Сахар аябай көтөрүлүп кетти. сахар канчадан алдыңыз момунда? Азыр Бишкекте 96дан весовой сатып атыптыр, 95тен бизге мешок берди. Бишкекте 67 сомдон сатып атпайбы? Ошо экини угуп атабыз, жаңы эле биз уктук, глобус жана андай чоң дорго берип коюптур. Эл арбын соода кылган Борбордук базардагы Эл маркет, Береке, Бай эл, арзан соода борборлорундагы бааларга байкоо салган дубан башчысы бааларды жасалма жогорулатуу көрүнүшү бар экендигин белгиледи. Мына Нарын областына азыр 80 тонна кумшекерди бөлдүк дейт, 65 сомдон баасы. Андан тышкары жанагы майдын литри 124 сом 50 тыйындан бөлүндү дейт. Ошондо жолуна салып эсептеп келгенде деле бизге Нарын областына ушу Нарын шаарына 66 сомдун тегерегинде сахар келип атат. Бир 125 сом 50 тыйын 126 сом деп коелучу, 126 сомдон майдын баасы келип атат да. Ошондо 930 эмес, бир 5 литрлик жанагы майыбыз примерно ушу 625-630 сом тегерегинде келип атат. Бишкекти шултоолоп катып койгон товарларын ошо үстүнө эбегейсиз акчаны кошуп сатып атат деп мен эсептейм. Азыр айтышканына караганда сахарга где-то бир 80 Бишкекте 85 сомдон 80 сомдон өйдө алып атабыз, 90 сомго чейин болуп атат деп атат. Эми азыр Нарын жетекчиси айткандай, өкүлчүлөр айткандай, Бишкек менен баарын анализди такташ керек. Биринчи, мисалы үчүн сахарды кайындык канттан канчадан айыл жерде чыгарып атканын тактап туруп, жол киресин эсептеп туруп, анан буларды ошондо искусственный мынанча көтөрдүңөр деп биз ошондо кармасак болот. Кыйын кырдаалдан чыгуу аракеттери тынымсыз жүргүзүлүп жатат. Айына бир жолу азык-түлүк жарманкелерин уюштурууга даярдык көрүлүүдө. Анда өндүрүүчүлөр, ишкерлер товарларын калкка баштапкы баасында сунушташат. Ушу магазинге өткөрүп аткан, базарга алып келип өткөрүп аткан баада сатылат да. Эл журтубузду ушундай кыйын акыбалда кыйынчылыктан алып чыгып кетишибиз керек. Дубан башчысы эт жана ун сатуучулар менен да жолугушуп, аларды бааларды жөнсүз көтөрбөөгө, кыйын кырдаалда жардамдаш болууга үндөдү. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, өлкөдө эми. Калкты каттоого алууда чогултулган бардык маалыматтар купуя сакталат. Эскерте кетсек, 25 мартта республика боюнча эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгү башталат. Ал 3 апрелге чейин уланмакчы. Буга ылайык учурда аймактарда адистерди окутуу иштери жүрүүдө. Бул сапар эл жана турак жай фондун каттоо иш-чарасы кандай өзгөчөлүктөр менен коштолот жана мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат? Кабарчыбыз Айпери Акылбекова саресеп салып келген. Мейримбүбү Дүйшеева учурда жумушсуз. Мындан улам жарандарды иш менен камсыз кылуу кызматынын тизмесине кирип койгон. Ал жактан Калкты жана турак жай фондун каттоо ишине тартылаарын укканда сунушту кубануу менен кабыл алган. Биз окуубуз кече күндөн башталды. 14 марттан баштадык. Окуу негизи мурунку каттоолорго катышып көргөн эмесмин. Бирок эжелердин айтуусу боюнча мурунку каттоо кагаз жүзүндө жүрчү экен. Азыр болсо интернеттин өнүккөндүгүнө байланыштуу азыр мобилдик телефон аркылуу каттоону окуп үйрөнүп атабыз. Бул жолку эл каттоонун башкы өзгөчөлүгү маалымат чогултуунун электрондук ыкмалары колдонулат. Маалымат Улуттук статистика комитетинин серверинен каттоого алуучулардын Android 5 версиясынан жогорку үлгүдөгү телефонуна же планшетине орнотулган мобилдик колдонмо аркылуу чогултулат. Өлкөдөгү маанилүү саясий иш-чара болгондуктан тиешелүү орган жер-жерлерде адистерди дыкат даярдыктан өткөрүп окутууда. Биз деген Улуттук статистика комитетинен Бишкек шаарынан келдик. Ошо 2 жума болуп калды. 2 жуманын ичинен каттоочуларды, инструкторлорду окутуп жатабыз. Окуу деңгээли эң жогору деп айтып кетем. Ушул 2 жуманын ичинде каттоочуларга бардык каттоонун формаларын үйрөтүп жатабыз. Кандай өтөт, кандай учурлар менен кездешет, ал учурларды кандай чечишет. Ошонун баарын карап, ошолордун окутуп жатабыз. Негизи эле каттоо бул эң маанилүү иш-чара деп айтып кетсек болот.
Эл каттоо өнөктүгүнө Нарын облусу боюнча 1232 адис тартылган. Аларды окутуу 19 мартта аяктайт. Азыр ушул 19 март менен Кудай буйрса окууну жыйынтыктайбыз. Андайында да канча кошумчалар болот. Ушул менен 24-күнө толук даяр болобуз. 25-күнө Кудай буйрса стартталган турабыз да. Бул окууга эч кандай мындай тандалма жок. Бардык карапайым адамдар катышып окутуу. Кудай буйрса бардык шарттар менен субайларын түзүп бердик. Буга улай эле Билимбек Жакиев жарандарды эл жана турак жай фондун каттоого активдүү катышып берүүгө чакырды. Адистер чогулган маалымат купуя сакталарын айтат. Андыктан чочулоонун кереги жок дейт ал. Урматтуу теңирдорлуктар, мен сиздерден өтүнөм, бул купуялык сакталат. Эч убакта коомчулукка, мисалы тазалыкка же болбосо да каналга эч кандай информация берилбейт. Муну бир туура кабыл алып бир ар бир адамды толук каттатканда жардам бериңиздер деп өтүнөм. Чындыгында эле каттоонун жыйынтыктары демографиялык жана социалдык саясатты, ошондой эле өлкөнүн жана региондордун социалдык экономикалык өнүгүүсүн болжолдойт. Тактап айтканда, эл каттоо коомдук, экономикалык, социалдык чөйрөдөгү ар кандай көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстан эгемендик алгандан бери жалпы өлкө боюнча эл каттоо 1999 жана 2009 жылы өткөрүлгөн. Айпир Акылбекова, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Өркүзардуу Баткендеги бул жолку Норуз майрамы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда белгиленери болжолдонулууда. Ошондой эле мындагы салтанатка бир катар чет өлкөлүк өкүлдөр да жеринде күбө болушмакчы. Ушундан уламбы алдыдагы шаң шөкөткө камылгалар кабыл-тең. Анын чектеринде эски стадион толук реконструкциядан өтүүдө. Мына ушундай жумуштар чамдаган алыскы аймактагы даярдыктар кесиптешим Улан Маккамбаевдин материалында. Норуз майрамынын расмий бөлүгү өтүүчү Баткен шаарынын Борбордук стадионунда оңдоп түзөө иштери башталганына бир жума убакыт болуп калды. Аймакта акыркы күндөрү аба ырайы жаандуу болгонуна карабастан курулуш токтобой жүрүп жатат. Анткени стадион 21 мартка чейин толугу менен майрамга карата даяр болуусу керек. Өз биздин стадионубуз 1972 жылы пайдаланууга берилген. Ошол убактан бери, ошол мезгилден бери бул эч кандай жумуштар жүргөн эмес да, өзүңүздөр билесиздер. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эменин стадиондун воротасына киргенден баштап биз асфальт басабыз. Азыр бордюрларын коюп, балдар жумушун кылып атышат. Буюрса үлгүрөбүз. Ушунун артында иштеп атабыз. Быйылкы жылы Норуз майрамы өзгөчө шаң менен өтөөрүн уккан эл майрам күнүн чыдамсыздык менен күтүп жатат. Анткени акыркы мезгилдеги чек арадагы окуялардан улам Баткенде майрамдаганга да эл анчайында эле маани бербей калган болчу. Бул иш-чара негизинен өтө жакшы деңгээлде болуп атат. Даярдыктар да өтө жакшы. Эми ушунча президенттер көңүл бурулган эмес да Баткенге буга чейинчи. Азыр ошол президент өз көзөмөлүгө алып, эң жакшы иш-чаралар болуп атат. Жылыштар бар да негизинен шаардачы, мурдакыларга караганда. Норуз майрамынын урматына Баткен шаарында улуттук оюндар да өтөт. Көкбөрү, салбурун, эреңиш жана башка ат оюндары үчүн Баткен шаарынын четинде 10 гектардан ашык жер аянтына атайын жай даярдалууда. Ошондой эле классикалык кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты өткөрүлүп, мелдештин жеңүүчүлөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алат. Көкбөрүгө каттоо 17 марттан баштап каттоо жүргүзүлөт, 18 күн оюн башталат. Эреңиштикке 19-дан каттоо болуп, 20-21 2 күн. Салбурундагы ошондой 19 каттоо болуп, 20-21 мелдеш болот. Ал эми улуттук классикалык кыргыз күрөшү бул 20 күн эртең мененки саат 9-дан 13:00-гө чейин таразага түшүү болот дагы. 13:00-дөн баштап тандоо туру башталат. 21 күнү финал болот. Норуз майрамына карата борбордон келген маданият кызматкерлери майрамдык салтанаттын маданий бөлүгүн даярдап жатышат. Быйылкы Норуз 2022 майрамы Баткен шаарында өзгөчө шаң менен белгиленет.
Ысык Көл облусундагы Ак Суу психоневрологиялык республикалык аялдардын жатак үйүндөгүлөрдүн тамагына бөлүнгөн акча көбөйтүлдү. Мурда тамак ашка күнүнө 100 сомдон бөлүнсө, жакынкы күндөрдөн бери мамлекеттен 200 сом карала баштады. Аталган мекемеде азыркы тапта 243 аял жашайт. Кененирээк кабарчыбыздын сюжетинде. Бул мамлекеттин камкордугуна алынган аялдар ар түрдүү оорулар менен жабыркашат. Алардын көпчүлүгүнүн акыл эстери артта калган. Интернат жатак үйүндө 243 аял жашайт. Оор деп айтсак деле болот. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеш, ушулардын ар бир мамилесин түшүнүш, ар бирине мүнөзүнө жараша мамиле кылыш бул оңой нерсе эмес деп ойлойм. Анан биз деле буларды ушундай оорукчан, булар мүмкүнчүлүгү чектелген деп биз буларга такыр андай чектебейбиз биз. Бизге буларга биз кандай өзүнүн үйдө бала бакырыбызга кандай мамиле кылабыз, биз буларга да ошондой мамиле кылабыз. 2022 жылдын январ айынан тартып президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык мамлекеттен тамак ашка болгон төлөм 100%га жогорулады. Муну менен интернатта жашаган аялдардын курсагы тоюп, көңүлдөрү ачылгандыгы байкалгандыгын жетекчилик айтат. Ошондой эле бул аймакта иштеген кызматкерлердин да айлык маяналары ушул жылдын апрель айында 50%дан 100%га көтөрүлөрү күтүлүүдө. 1 апрелден баштап бардык социалдык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын дагы 50%дан 100%га чейин көтөрөлү деп чечтик. Эмгек акылар бир гана салыктын эсебинен көтөрүлөт. Урматтуу депутаттар, өткөндө бир депутат кредит алып эмгек акы көтөрүп жатасыңар деди. Министрдин орун басары тыңгылыктуу жооп бере албай атат да. Же өзү билбейт, министрдин орун басары, же даяр эмес. Жатак үйдө Кыргызстандын ар тарабынан кабыл алынган психикалык оорулуу 18 жаштан жогорку айымдар кабыл алынат. Бул адамдардын ал акыбалын сурап, жакын туугандары да келбейт. Аялдар ар кимиси өз колунан келген жумуштары менен алек болушат. Акылынын жетишинче шуру тезеп, жууркан каптап, кийизден ар кандай буюмдарды жасашат. Азыркы убакта деген жаңы жаңылыктарды дагы киргизип атабыз биздин кызмат алуучулар үчүн. 4 күндө бир клубубузда кино уюштуруп берип атабыз. Андан тышкары дагы жаңылыктарды киргизип, кызмат алуучуларыбызга шахмат, шашки жана настольный теннистерди дагы уюштуруп берип атабыз. Азыркы тапта кыздарыбыз жакшы үйрөнүп калды. Жатак үйүндө коронавируска каршы эмдөө 100% жасалган. Ошондон уламбы бул интернатта оорунун оор түрү менен ооругандар болгон эмес. Дозасы ноябрь айында жасалды, экинчи дозасы декабрь айында жасалды. Вакцина жакшы жүрдү, жакшы көтөрүштү. Кудайыма шүгүр, ошол убакта биз убагында кызмат алуучуларыбызга витаминизациясын жасап, леченияларын жүргүзүп, ковид оорусу бизде болгон жок. Ак Суу психоневрологиялык республикалык жатак үйүндө 100дөн ашык кызматкер эмгектенет. Алар апрель айынан баштап эмгек акынын көтөрүлөрүн угуп, кубанып жаткан чактары. Ал эми Кемин районунда өспүрүмдөр арасындагы зордук, зомбулук, мыйзамсыз иштердин алдын алуу боюнча бир билекке биригип балдарга тарбия берели аталышындагы кеңешме семинар өттү. Ага райондогу 30 мектептин өкүлдөрү жана тийиштүү мамлекеттин кызматтардын өкүлдөрү катышты. Иш-чарадагы көтөрүлгөн көйгөйлөр боюнча Чүй облустук медиа борборунан кесиптешибиз Мурат Жолукеевдин материалы. Акыркы мезгилде өспүрүмдөр арасындагы зордук, зомбулук күчөп баратканын статистика көргөзүп, тастыктап келет. Ага көпчүлүк үй бүлөдөгү ынтымактын ыдырашын, ата-эне менен балдардын ортосундагы байланыштын солгундашын күнөөлөп келишсе, кай бирлери мектептеги тарбия иштеринин басаңдашын, мугалимдер менен окуучулардын мамилесинин начарлашын себеп кылышат. Мени кечириңиз. Менин үй бүлөм, менин бактым турбай. Менин кызым, менин келечегим. Кемин районуна караштуу Жаңалыш айылында бир билекке биригип балдарга тарбия берели аталышындагы иш-чарада өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту, зордук зомбулукту, өмүрүнө кол салуу жана башка жат көрүнүштөрдү токтотуу багытындагы түшүндүрүү иштери орун алган кеңешме семинар болуп өттү. Менимче бул бала ата-энесинин урушун көрбөш керек. Бала бир гана ата-энеден мээрим күтөт эмеспи? Эң негизги биздин максатыбыз ошол балдардын маселесине тиешелүү болгон баардык тараптардын башын бириктирип,
ошол райондук бир иш чаралар планын түзүп алып ошону аткаруу болуп эсептелет. Мындайча айтканда балдар маселесин баарыбызга белгилүү болгондо жергиликтүү бийлик, райондук билим берүү бөлүмү, райондук ички иштер бөлүмү, райондук социалдык коргоо бөлүмү менен биргеликте иш алып барабыз да. Жалаң гана ушул органдарга жоопкерчиликтү кылбастан биз балдарды тарбиялоодо коомчулукту же болбосо ата-энелерди тартуу боюнча иштерди алып баралы деп абдан быйылкы жылы киришип атабыз. Бүгүнкү күндө Кемин районунда 29 мамлекеттик жана 1 жекеменчик мектептер окуучуларга билим берип келет. Бул иш-чарада ошол мектептердин мугалимдери, район тургундары жана тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери катышып, балдар арасындагы мыйзамсыз иштердин алдын алып токтотуу боюнча маселелер каралды. Анда эң башкысы үй-бүлөдө калыптанган адаттар адамда өмүр бою сакталып калаарын адистер так белгилешип, балага адеп-ахлак эрежелерин кичинесинен ата-энеден башка эч ким таасирдүү үйрөт албастыгын так билдиришти. Бул багытта Кемин районунда окуучуларга тарбия таалим берүүдө бардык тиешелүү мекеме уюмдар менен аракеттер жасалып жатканы дагы айтылды. Райондук билим берүү органдары менен чогуу биргеликте жакшы пландарды кылып, иш мешемдер өткөрүп, дайыма эле жума сайын мектептерге келип, тренингдер өткөрүп, балдардын артасы менен ата-энелер менен чогулуштар кылып, чогуу круглый стол, тоголок тегерек столдор өткөрүп, ушундай форум, интермедиа, семинарларды өткөрүп, ата-энелер менен балдар бирге болсун, ушундай кылмыштуулукка болбосун, балдардын алдын алуу боюнча көп жумуштар алып барылат. Көбүнчө профилактика кечки түнкү өспүрүмдөр боюнча, мына жаш өсүмдөр боюнча чогуу коомдук коопсуздук кызматтын деңгээлемеси менен кечинде рейдтер өткөрүп атабыз. Түнкү өспүрүм деген кечинде 10дон кийин балдар көчөдө жүрбөсүн, ата-энесинин коштоосу жок жүрбөсүн деп. Биздин эң негизги максатыбыз балдарыбызды, окуучуларыбызды ата-эне, мектеп жана мугалим ортосундагы тыгыз байланышты күчөтүү болуп эсептелет. Ошол эле бүгүнкү семинарда ошо биздин айылдын ата-энелери да толук катышып, мынакей жакшы маалымат алды деп ишенемин. Негизинен окуучулардын арасындагы зордук зомбулуктун алдын алууда мектеп жана ата-эне тыгыз байланышта болуусу өспүрүмдөргө аяр мамиле менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бүгүнкү мезгил талабы. Семинардын жыйынтыгында балдардын билим тарбиясына жалпылап өзгөчө үй-бүлөдө маани берүү менен иш алып барууга басым жасоо керектиги белгиленди. Балким сиз менин жанымда болгонуңузда мындай болбойт беле апа. Сиз Москвага кетип, жакшы жашайбыз, үйүбүз болот дегенсиз. Бирок алардын баардыгы керек жок апа. Жыл өткөн сайын диний экстремисттик уюмдардын саны өсүп, анын бүтүндөй дүйнөгө кулач жайып жаткандыгы жашыруун деле эмес. Эң коркунучтуусу анын маалыматтары жана чакырыктары учурда социалдык тармактарда кенен таркап, жарандарды ак жолдон адаштырып жаткандыгында. Статистикага таянсак, жер шаарында 500дөн ашык диний экстремисттик жана террордук уюмдар бар болсо, алардын 21-и Кыргызстанда көмүскө иш жүргүзүшөт. Мындан улам экстремизмди жана терроризмди алдын алуу максатында облустук деңгээлде үгүт бригадасы түзүлүп, жерлерде түшүндүрүү иш-чаралары менен алек. Анын алгачкысы болуп бүгүн Кочкор районунда өткөрүлдү. Диний экстремизм мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө жана мыйзамдарды бузууга алып барган кыймыл же иш-аракет, же болбосо жеке коомдук жана улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан чакырыктар. Якин Инкар деген уюм, андан сырткары Хизбут Тахрир, салафи агымдын уюмдарынын мүчөлөрү алдын алуу профилактикалык учетто турушат бүгүнкү күндө. Алар менен тыгыз алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Былтыркы жылы бир адам Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүнөн өзүнүн туура эмес агымда жүргөндүгүн билдирип, ошол агымдан чыккан баягы түшүндүрүү алдын алуу иштерин жүргүзүүнүн негизинде. Диний экстремисттик жана террордук уюмдардын 80% ислам динин жамынгандар. Айрыкча акыркы учурларда алардын чакырыктары жана маалыматтары социалдык тармактарда кенен жайылып жаткандыгы менен коркунуч жаратат. Мындай шартта диний маалыматтарга быйтыкча басуу жана аны башкалар менен бөлүшүүдөн олак болуу керек. Эгер экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу, ташуу же башкаларга жөнөтүү фактылары аныкталган болсо, жарандар 200 миңден 1 миллион сомго чейин айыппул төлөшөт же 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өзгөчө Facebook, Instagram, Messenger аркылуу баягы ар кандай сайттарда өздөрүнүн фейковый аккаунттар менен бүгүнкү күндө ошондой жайылтып жүрүшөт. Баягы подписка болуп, лайк басып, ошолордун негизинде өздөрүнүн кандай вербовка болуп калгандарын өздөрү билбей калып атышат. Бүгүнкү күндө ал ошондой баягы аккаунтторго кирип, ошолорду баягы колдоо максатында
баягы катталып калган жарандар баягы жоопкерчиликке тартылып калып атат. Адашкан адамдарды ынтымакка, ыймандуулукка, сабаттуулукка, диний экстремизмди алдын алуу жана коомчулукка туура маалымат жеткизүү максатында жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Облустук деңгээлде түзүлгөн үгүт бригадасы тарабынан бүгүн Кочкор районунда жыйын уюштурулуп, ага жалпысынан 200дөн ашык жергиликтүү калк катышты. Жыйында экстремизм жана терроризм жөнүндө маалыматтар айтылып, ислам дини тууралуу кенен түшүндүрмө берилди. Кочкор жергесине келип биринчи семинарыбызды өткөрүп атабыз. Бүгүнкү семинар 2 багытта жүргүзүлдү. Биринчи багыт бул диний экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү жөнүндө. Ал эми экинчи багыт болсо жана Кыргыз Республикасы президентинин номер 54 жарлыгынын негизинде Учурда Нарын облусу боюнча тыюу салынган экстремисттик уюмдардын 57 мүчөсү каттоодо турат. 2021 жылы экстремизм боюнча 9 кылмыш иши катталып, 1 иш соттун кароосуна жиберилген. Гүлера Туратбекова, Жолдошбек Курманбеков, Кочкор району, Өлкө Деми. Өлкө Деминин бүгүнкү чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Алдыда адаттагыдай эле эртеңкиге күтүлгөн аба ырайынан божомолу. Саламатта калыңыздар.